Элнура Токтоналиева буга чейин 5 баласын карап үйдө олтурган. Тигүү цехин ачканы айына 15 000 сомдун тегерегинде каражат таба баштаган. Элнура айым иштеп тапкан акчасы үй бүлөлүк бюджетин толуктап, күнүмдүк муктаждыктарын кенен чечип алууну шарттап жатканын айтат. Буга чейин балдарга 3 бала калчумун, 5700 айына. Соц контрактын негизинде 100 000 сом алып, ошол экини ишкердик кылып, 3 машинка алдым, 1 четырехой 2 трамвай алдым. Ошо менен иштеп кеттим. Жаныма дагы пособие албаган келиндерди алдым жумушка. Ишкер айым мамлекет тарабынан берилген социалдык контракттан 100 000 сом алып, 3 тигүү машинкасын алган. Тигүү цехинде таңдан кечке иштеген жумушчулар үчүн жагымдуу шарттарды түзгөнгө аракети күч. Дайле крой алып келебиз, ат баштан, Бишкектен ушундай алып келебиз, ушу үйгө крой тиге беребиз. Жакшы эле, пайдасы жакшы эле болуп атат. Аракет кылып, бош отурбай келиндер дагы кичине. Бул жерде 4кө жакын кыз келин жумуш менен камсыз болгон. Буйрутмалар Бишкектен келгендиктен аларды 4-5 күндө бычып, тигип, иреттеп жөнөтүп турушат. 2 жыл болду. 4 балам бар. 2 балалы болгондон кийин 3-чү баламдан баштап пособие алып баштагам мен деле. Анан быйыл бул эже менен чогуу мен да соц контракт алгам. Бирок мен мал алгам. Мал алып анан бирок бул эженин жумушка алган үчүн Шведияда мен да иштеп калдым, буюрса жакшы. Жергиликтүү тигүүчүлөрдүн көйгөйү материалдын аздыгы жана ортомчулардын арты менен келген буйрутмалар болууда. Наргиза Жумадель кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.